Адам атабыз ката кылыптыр эле да. Биз болгондо ката кылбайт элек. Азыркы учурда кредит албаган адамдарды эсептей турган болуп калдык да. Постанокко бара ошол кирип калган эмес. Качан кабырларынан тирилткенде Алла Таала көр абалда, майып абалда тирилди. Ал кийинип алган адам мусулман эмес болсо да караганга болбойт. Сиздин аялыңызга караганда көкүрөгү чоңураак катындарды ушул жерге артист кылып көрөт. Сиз ошону тиктеп турсаңыз күнөө ошол дагычы. Ушул жерге айтып коелу, чечип коелу. Кийин кыяматка барган учурда, Алла мынаны билбепмин дей албайсыздар. Биз айттык ушучу. Бүгүн сиздер менен иншалла ыйык жума күнүндө жалпы тема, бирдиктүү тема, Кыргызстан боюнча айтылган тема бул арам нерселерден, ырыскы жыйноодон алыс болуу. Топтоп айтканда арамдан алыс болуу деген темада сүйлөшөбүз. Бул темада мурда дагы биз сүйлөшкөнбүз, бирок дагы сүйлөшөбүз. Анткени кайталап коюштун зыяны жок. Куранда Алла Таала бир өкүмдө тууралуу көп жолу кайталаган учурлар бар. Эмнеге? Адамдар кош көңүл болбосун деген максатта. Ошол иретте мына бир жылга жетпей кайра адал жана арам деген темада сүйлөшүп атабыз. Бирок бүгүн биз башкачараак деңгээлде сүйлөшөбүз. Билесиздер, шарият ушундай. Бир теманы бир устаз сүйлөсө, ал сүйлөп бүткөндөн кийин аркасынан экинчи адам сүйлөсө, башка бир жагын ачып берет, билесиздер, а? Же болбосо бир эле адам сүйлөдү, бирок ошол эле нерсени кайра сүйлөп берген болсо дагы башка кошумча аяттарды айтып түшүндүк. Анткени Аллах Таала шариятыбызды ушундай кылып кең кылып берген, түшүнүш үчүн ар түрдүү кылып. Биз Курандан мисалы бир-эки тафсирлерди окуп калсаңыздар, Алла Таала кайра Адам алейхиссалам жөнүндө мисал берет. Сажда кылгыла дедилер, периштелер сажда кылышты, Иблис сажда кылбады. Көп кайталанат. Бирок көп кырлуу орнун түшүнгүлө деген максатта. Болбосо бир эле окуя. Бир окуя, бирок көп кайталанат. Аны түшүнүш үчүн бүгүн дагы ошол темадан баштайбыз. Аллах Таала Адам алейхиссаламды жаратты. Жана Адамга бейишке киргизди. Ушул жерден бир нерсени элестетип алайлы. Адам атабыз ката кылыптыр эле да. Биз болгондо ката кылбайт элек деген ой болбосун. Анткени биз Адам алейхиссалам менен бирдейбиз. Анткени заводубуз бир да. Аслыбыз Адам. Бизге дагы ушундай нерсе берилсе айнымакпыз. Эмнеге дегенде, бизге дагы ошондой кеңчилдик берилсе, ойлонуп тапмакпыз да. Ачкөздүк бар биздечи. Ачарчылык, кыйынчылык учурда адамдар күнөө кылбай калган. Анан арасынан кебирки ачыктыкты билбеген токто жүргөндөр оолугуп, бирөөнүн үстүнөн басмырлап, арамды кеңири нары бери басып жүргөн адамдарды көрүп туруп, жака кармаган, тооба кылдым, Кудайдан коркпойт экен деп баарыбыз эле ошентип караганбыз да. Кийин арадан көп өтпөй, азыркы учурда Аллах Таала береке берип койгон учур, азыр биздин эле катардагы адамдар арам иштерди кеңири кыла бере турган болуп калды. Эмнеге? Токчулуктун айынан. Пайгамбарыбыз кыжалат болгону, мен силерге кедейликтин болушунан коркпоймун деген. Анткени кедейликти көрдүк, туурабы? Кедейликтен Алла Таала ачка койбойт экен, кыйналат экен, чындыгында карыз болот экен, ойлонот экен. Мунун аркасынан адам динсиз болуп кетпейт экен. Биринен бири басмырлап, чабып, бирин-бирин жамандап, оолугуп, тепкилеп жок кылбайт экен. Ачарчылык бизди ушул нерсеге апарбайт. Мен силерге дүйнөнүн көптүгү көбөйүп кетишинен коркомун, бири-бириңерге душман болуп, бири-бириңерди чапкылаганга. Мынаке, Алла Таала кеңчилдикти берип койду, эми башталды, карасаңыздар. Адамда ток болгондон кийин зеригип калды дагы. Так, Адам караганда биз жакшы. Будан караганда бул жакшы. Эксперт боло баштадык да. Ким сурап атат? Биз пендебиз го негизи, туурабы? Кимдин ким экендигин соттогонго бизге ыйгарым укук берилген эмес да. Бирок биз отуруп алып туруп,
Ол кандай иштеди? Ол мындай бар. Тиги мындай болуштады. Палан богойт ол. Өткөндө мен менен мындай болгон. Ал эми ушул сөзүбүзгө биз соо алабызбы же күнөө алабызбы? Бул бир маселе. Адам алейхиссалам дагы биздей ката кылды. Биз мисалы ток жүргөн учурларда карасаңыздар, ибадаттан алыстай түшүп атабыз. Ток жүргөн, бир гана Алла Таала рахмат кылган. Адам алейхиссалам дагы бейишке кирди. Эчтеке тыйы жок. Жалаң жыргалчылык. Түшүнүп атасыздарбы? Жалаң жыргалчылык. Бирок сыноо иретте لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين dedi Allah Taala. Ekөөң, адам, аялың ekөөң мунул даракка тийишпегиле. Тaqroba деген сөз экөөң жакындабагыла. Кылбагыла эмес, жакындабагыла. Жакындасаңар, силер залымдардан болуп каласыңар. Эмнеге залым болосуңар? Залым деген сөз чектен ашуу деген сөз. Залым болуп каласыңар. Дедиле Алла Тааланын буйругун аткарбай барып алды. Албетте биздин ичибиздеги болгон эле ачкөздүк ошого кызыкты. Тыйып салынган нерсе кызык көрүнөр, туурабы? Мисалы, зынаны неге кылат адамдар? Зына кызык көрүнөт. Зына ошол жыныстык катнаш экен. Алла Таала халалдан бербеди, аялың бар мына жерденчи. Кедей болсоң дагы үйлөн деген да. Үйлөндүң. Чото бир түрдүү болот. Дагы үйлөн. Дагы төртөөнө чейин үйлөн. Эгер төртөө дагы келбесе, шариятыбыз эмне кылган? Күңдөрдү үйлөнбөй амыр алып жашаса болот, билесиздер да. Азыр эми күң жок да, сатып алыпчы. Бирок мына 4 чейин урушат, главный тийишпе. Адам алейхиссалам айтылган эле нерсе, мына даракка тийишпе. Жок, бирок биякта неаматтар толтура. Неге аны аткарылат? Халал же. Арамдан рызкы таппа. Мейли, кааласаң соода кыл, кааласаң устачылык кыл, кааласаң дыйканчылык кыл, кааласаң ортодо ортомчол иште чайкоочулуктачы. Бирөөгө товарын таап бер дагы ошого доля ал. Түрдүү нерсе, кааласаң мынол ишти кыл, бардыгы бар дагы, бирок риба же, кредит албагын. Түшүндүңүздөр да? Көп түрүн, 1000 түрүн уруксат берди, мынага тийишпе десе, азыркы учурда кредит албаган адамдарды эсептей турган болуп калдык да. Постанока бар, ошол кредит алган эмес. Палан бар, анан пустан бар. Кагандарым неге арамга түшүп кетти атман жерде? Не кыйнап атат? Ачка калып атабы? Же бирөө аны өлтүрүп атабы аны ал депчи? Биздеги ката. Адам алейхиссалам атабызга окшош эле кылып ушу дарак кызык көрүнүп атат да. Мындай оңой. Чоңураак машина миниш керек болуп атат. Чоңураак үй салыш керек болуп атат. Күчтүүрөөк кийиниш керек болуп атат. Өзү айына бир азыздан эле таап жесем болот эле. Бирөөнү көрө калды дагы, палан ушундай машина минип анан болуп кетиптир, ошону ала коюш керек экен. Пустан мында соодаган экен, мында болуп кетиптир. Мында болуп кетсе, тагдырга жаза сиген болот. Бирок сөзсүз ошонун деңгээлин арамдан алып туруп карызга кетиш керек. Шариятыбыз бар го мына жерде. Биз шариятыбызды тоготпой атабыз да. Харам деген сөз, тыйыл салынган деген сөз. Тыйыл салынган эки нерседен болот. Же ыйыктыгынан тыйыл салынат. Тийишпе, мунун урматы бар. Же ыпластыгынан тыйыл салынат. Тийишпе, бул өзүң булгайсың. Чынтасыздар да, кылсаң же наркыны, урматын бузасың, же өзүңдү бузасың, ал ыплас нерсе деп. Мисалы, мусулман адамдын каны, абири жана мал дүйнөсү арам. Бардык урматка келиши. Ол урматтуу, анын акчасын сен илеше албайсың. Акчасы ал өзүнүкү. Алла Таала урматтаган. Анын каны арам, аны сен ура албайсың, тебе албайсың, өлтүрө албайсың. Алланын алдына жооп бересиң. Анын абир арам, сен аны кыйбат кыла албайсың, шерменде кыла албайсың. Бул мусулмандыгы үчүн ушинтип корголунган. Эми эшектин эти, чочконун эти ыпластыгынан тыйып салынган. Аны кылба, сен өзүңүн абириңди бузасың. Бирок ошол нерселердин бардыгынан ташташ ушунчалык кыйын болуп кетти. Биз үммөт өтө көптүк. Көпкөндүк неден болуп атат?
Алла Таала арам кылды, тыюу салды деген нерсени биз уйкусурап койтабыз, көңүл бургайчы. Тек коюп атабыз. Тек койгонубуз бизге эртең муш болот. Муштугу мындай муш эмес. Мына тозокто көмүр болун, шашлык болун. Анткени кыяматта адамдардын абалы кандай болушун Алла Таала айтат. Качан кабырларынан тирилткенде Алла Таала көр абалда, майып абалда тирилди. Аллахым лима хашартани ва кад кунту басира деп айтат. Я Аллахым, неге мени көр абалда тирилттиң, мен көрөт элем го депчи. Качан биздин аяттарыбыз келгенде, менин буйруктарым келгенде, сен дагы көр болуп койдуң. Ошол себептен Алла Таала көр кылат. Мындай ушул бойдон эле калып кетет деп ойлобойлу. Эми айтылып аткан азыркы маселе, сиздерге айтылып аткан маселе дагы бир оңдоп алыңыздар. Сиздер күнөө деген мааниде эмес, бул бардыгыбызда болгон ката. Бирок эң өкүнүчтүү нерсеси, арабызда отурабыз да ушул нерселерди кылып атабыз да. Арабызда отурабыз деген бир экөөбүз эмес, дээрлик 90% ушинтип арам нерсе менен алектенип жүрөбүз. Анан эстеп коелу, тар түшүнүк менен арам деген нерсе жеш гана арам. Анан дагы не бар? Кредит гана арам делинбейли. Алла Таала бизди жаратты жана буйруду. Биз кулбуз. Пенде деген сөз которгондо кул. Кимге кулбуз? Аллахка кулбуз. Алла Таала бизге кээ бир нерселерди буйруган, кээ бир нерселерди тыйган. Тыйган нерселер арам. Ал тыйган нерселерден бисмилла дегенде эле биз көрүп атабыз. Азыр мени көрүп атасыздар, мен сиздерди көрүп атам. Ушул көрүп аткан көзүбүздүн амалдарынан арам нерселер бар, анан адал нерселер бар. Албетте адал нерсе көп көргөнгө, бирок тыюу салынган арам нерсе биринчи кезекте көздү сактай турган нерсе никеңде эмес аялдарды караш жана махрам эмес аялдарды караш арам кылынган. Көрүш жөнүнчө. Алла Таала Кур'анда кул лил муъминин ягудду мин абсарихим. Эркектерге айткын деп Аллах буйруйт. Ыймандуу эркектерге айткын, көздөрүн жумушсун, көздөрүн карабасын, бекитсин. Караш арам. Эми зына конечно арам, бирок караш ага чейинкиси арам. Эмнеси арам? Көчөдө өтүп бараткан учурда ар кимдин аялын, ар кимдин кызын, ар кимдин туугандарын караш арам. Жана ошондой эле ал кийинип алган адам мусулман эмес болсо дагы караганга болбойт. Анткени шахва көз менен. Неге бул эме да капырго караса эчтеке болот го, деги эле капыр болсо дагы арам. Ал манекен болсо дагы арам. Аз баягы Кореядан катындар чыгарып атпайбы атайынчы? Аны иштетиш эмес, караш арам. Атайын кимдир бир катындын фигурасын, сүрөтүн жасап чыгарып атат го. Сүрөт дагы арам. Эгерде ошондой көчөгө тике тургузуп койгон болсочу. Бул Алла Таала эгер ошол арамды биз кылган болсок, кыяматта мойнубуз менен жооп берет. Эгер кечирбесечи. Бул карашка. Анан дагы экинчи караганда телефондорубуз бар да баарыбыздачы. Барыбыз эмес го, көпчүлүгүбүз соцсетке киребиз. Дээрлик көпчүлүгү артисттер чыгат. Иши пул табышы өзүнүн сүрөтүн жарыялаш менен. Эми бирдекени айтып иш болот, короче, мындай дейт, бирок асылында башка. Алла Таала аял кишилерди кооз кылып көрсөткөн, көргү келе берет бардык эркектинчи. Бирок ошону абалдап көргүлө деп бизге сыноо болгон. Эми ошону өзүн жарыялап, кымбат салондорго акчаны берет дагы, жасалма түрүндө эркекке жагатырган кылып жасап туруп чыгат. Мынтип мен ичиндеги маалыматын угутам деген дагы арам. Ушул жерге айтып коелу, чечип коелу. Кийин кыяматка барган учурда, Алла мынаны билбепмин дей албайсыздар. Биз айттык уже. Азыр мешке келгенде рухту, эртең YouTube'га дагы, интернетке дагы чыгат, алар дагы угат. Эми ошону дагы көгөрөргөн болсо, кыяматта эң биринчилерден болуп, мен өзүм көөлүк өтөм. Аллахым буларга айтылган. Булар
Алланын өкүмүн тоготкон эмес. Анткени ушундай буйрук. Молдолорго полномочия ушинтип берилет. Азыр эч ким мына мечитибиздин эле жамаатынан бизди мындай ага ини катары эле көрүп сыйлаган эле балдардан бирөөнү тиктеп атса, тиктебе деп айта албайбыз азырчы. Неге айта албайбыз? Ушинтип айтып койсок, имам жакпай калат да. Бар имамдын аркасынан жаманда бул өзү сал горячийраак экен. Бирок айтыш керек анчы. Ол деген сөз эмнени айтты азыр? Полномочия өтө аз да. Көзүңдү тый депчи. Эми бирок Алла Таала ушундай полномочия берген, эскерткенде кандай написине жакпай кала турган деңгээлде эмес, сураныч. Алла өкүм берип атат. Алла буйруп атат деп ар түрдүү аяттар менен даанышмак менен эскертилет. Ошондо дагы ичинде текебелги менен кыла берсе, кыяматка барганда Аллах өзү сүйлөшө алат. Сүйлөшкөндө да кандай? Укпадың беле дегенде албетте арам ишти кылгандар мен укпай калдым дейт. Жанын жейт ал жерде. Бирок ошол жерде муну ол күн эскерилет. Бекер жумага келип мен укпай эле коюп, буну уккансыздар, буга чейин деле уккансыздар, болгону кайталанат. Бул көзгө караш болгон жери эле арам. Эми чындыгында көпчүлүгү билбеши мүмкүн да, мындай караш арам болбосо керек деп, арам туугандар. Кино бар го. Кинону дагы көргөндө колдон келишинче чоң акча төлөп, мындай сиздин аялыңызга караганда көкүрөгү чоңураак катындарды ушул жерге артист кылып коет. Сиз ошону тиктеп турсаңыз күнөө ошол дагычы. Эми алар пул табыш керек да. Ошон үчүн атайын кинолорго ошондой бир акылдуу кылып көрсөтөт, бир жарым кийим, жарымы ачык кылып, ушулар бардыгы кинонун өзү арам эмес, бирок ошол кинонун ичинде. Эми издеп көрүңүздөр да. Аял киши бир дагы аралашпаган кино барбы? Бар, бир-эки кино бар да. Жанагы орустардын Сволочь деген киносу бар го, бир дагы аял катышпап турушат. Ошону көрсөңүздөр эчтеке дей албайсызчы. Жетим балдар топтоп бир эме кылат го. Ал деген сөз, бул хутба кылсак, дамлабыз кинолорду арам кылды деп кыжалап болуңуздар да. Кинолордун дагы ичинде аял киши аралашпаганын көрсөңүздөр эчтеке дей албайсыз. Колуңуздан эч нерсе келбейт. Түшүнүптүрсүздарбы? Бирок аялдар аралашканда ичиндеги нерсе арам болуп атат, кыяматта жооп берип каласыздар деп атабыз. Түшүндүңүздөрбү? Эми бул кино. Экинчиси футбол. Футбол өзү дагы арам эмес. Бирок экран мындай кылып өтө берет го, туурабы? Көрүүчүлөрдү башка кылат, балет эткендер бар, билсилер көтөрө калат. Ошол нерсеге көзүңүз түшө турган болсо, такыбалыкка көрмөң ошондо. Жанагы дагы кайсы бир спорттук нерселер бар, колдон келишинче аялдарды аралаштырганга аракет кылат. Анткени кызыктуу чыгыш үчүн. Бирок ошол кызыкты шариятыбыз тыйган Алла Таала. Куллил муъминин. Айткын ыймандуу эркектерге көздөрүн тыйышсын деп. Бул көзгө тиешелүү эле нерсе туугандар. Экинчиси, ушул арам нерселерге күбө болуп калуу. Кандай күбө болуп калуу? Бирөө ката иш кылып атат, ошо ката иштерин көрүп унчукпай калыпчы. Көрдүңбү, аны кайтарыш керек же көрбөш керек. Түшүнүптүрсүздар да. Эми айта берсек, майдаланганда болуп көбөйүп кетилет. Кийинки немесин өтөйлү, уккан. Биз айтабыз го, биз пендебиз, биз кулбуз. Алла Таала бизди буйруган, тыйган. Укканда кайсы нерсени тыйган? Бирөө гыйбат сүйлөп атса, ошо гыйбатты уккан арам туугандар. Сүйлөш өзүнчө арам, угуш өзүнчө арам. Бул гыйбат кандай айтылат? Бирөө жөнүндө сүйлөнүп атат, даражасын түшүрүп аткан болсо укпаш керек. Кандай укпаш керек? Бирөө бирөөнү жамандап айтасыз. Паланча, сен onu жаман көрөт экенсиң. Сен өзүң эле жаман көрбөйсүңбү? Мага айтып не кыласың? Ушинтип айтыңыздар да. Паланды сен жаман көрөт экенсиң, сага ал жамандыгын кылыптыр. Бирок мага айтпай эле койчу суранчы. Мен жаман көрбөй эле коерейин, сен эле жаман көрүптүр. Ол жамандыгы сен менен чектелсин. Түшүнүп атасыздар да. Эми сиз бирөөнү жаман көрөсүз. Сиз дагы бирөөгө айтып жаман көрсөт не кыласыз? Өзүңүз да кала бербейби ошолчу? Сиз жаман көрүп калып кеттиң. Балким бир күн жакшы көрүп калышынча, жакшы көрбөй эле өлүп кетишиңиз мүмкүн ушул бойдончу. Бирок эмнеге аны айтыш керек анчы? Далилдеш керек. Жаман көргөн бойдон калыныш керек, укпаңыздар. Ушул эле жоопту айтылыш керек. Токто. Сен жаман көрөт экенсиң, болду. Баарыбызга айтпай эле. Анткени Алла Таала айткан, мусулман адамдын этин жегенге барабар депчи. Анан
Андан кийинкиси уккан. Уккандардан кайсы нерсе бар? Өлдүм, күйдүм, тагдырыма наразы болдум деген ырлар музыка коштолгон болсо бул да карап. Көпчүлүк адамдардын тирилигине каршы келиши мүмкүн, бирок ал тирилик, арам тирилик алчы. Музыканы бардыгыбыз машина айдайбыз дагы замокту ачкандан башталат да, карасаңыздар. Радио угутам дейсиздер, мейли, радио угуп туруп аркасынан музыка коюлуп калат. Алла баракасын кетирет муну, өчүрүп эле коюңуздарчы ошону. Зеригип кетем, мен көбүнчө дальныйга чыгам да уйку келсе, айтып коелу, халал семечка бар. Семечка чагыңыздар, кофени калың кылып ичип, жолдор барбы? Эгер ондайм укпай, мен укпасам өлүп атам десе, устаздардын сабактары YouTube'да толо, каналына киргизип койсоңуздар чыгат. Туурабы? Анда дагы болбой аткан болбосоңуздар, телефон деген нерсе оңой болуп калды го. Атаңызга чалың, 1 саат сүйлөшүң, жетип аласыз. Аялыңызга чалың, 2 саат сүйлөшүң, дагы жетип аласыз. Туурабы? Ушундай жолдор менен өтсөк болот го. Сөзсүз угуш керекпи? Билинбегенин бул арам, арамдыгы Алла Таала кыяматта бизди азаптай турган. Алла Таала Лукман сүрөсүндө "Ва минан нас ма яштари лахвал хадис лiyudilla an sabilillah wa lahum azabun muhin" деген. Лукман сүрөсүнүн 6-аят. Адамдардын арасынан ушундай пайдасыз нерсени акчага кетирип сатып алат. Аларга кордоочу азап бар. Акчага сатып алат дегенде, ошол студияны даярдап атпайсызбы? Машина дегенде атайын уга турган кылып, атайын андроидду койдуруп, анан ошого жараша көчүрүп атпайсыздар флешкарта. Интернетти салып атасыздар. Ошолорго кордоочу азап бар. Ушуну жакшы жагын иштетип койсок болот. Баяндарды уксаңыздар болот. Болбосо жөн эле адалдуу нерселер толтурат. Келиштикпи, кандай дейсиздер? Бул нерсе бири-бирибизди жакшы көргөндөн айтылып атат. Жаман көргөндөн эмес. Эгерде кыяматта Аллахтын алдында үммөт тозокко кире турган болсо, ошолордун башында баарыбыз бири-бирибизге жооп беребиз. Неге дегенде пайгамбар келбейт. Мындан кийин ошо бири-бирибизге эле эскертебиз. Арасынан ошол илимдүүлөр келет, дамлуулар келет, адамдар бири-бирине эскертет, үй бүлө баласына үйрөтөт. Ушуну менен пайгамбар күтпөңүздөр. Иса пайгамбар түшөт, бирок ал дагы биз катары намаз окуп, албетте ошол жерлерде дават кылат, бирок үммөт катары дүйнөдөн өтүп кетет. Пайгамбар келбейт. Ошондуктан эскертип атабыз бири-бирибизге. Алла Таала эскерткиле деп буйрган.